Ой, саламатсызбы дегенди жазыш керекпи? Жөн эле микрофон жандырып эле сүйлөй берсең болот го. Азамат, салам, кандайсың? Так, достор, бүгүн настроениеңар жакшыбы, маанайыңар жакшыбы? Так, бүгүнкү темабыз питчинг же болбосо эл астында сүйлөө жөнүндө сүйлөшөбүз. Так, питчинг деген эмне билесиңерби? Питчинг деген эмне? Билбесеңер минус жаза кеткиле, билсеңер плюс жаза кеткиле. Питчинг. Бугула батыраак. Так, андан ары кеттик. Питчинг деген сөз, же болбосо биз стартап деп угуп жүрөбүз. Стартап деген сөздөр булар эмне дегенди билдирет. Бул деген мисалы үчүн келечекте силер өзүңөрдүн бизнесиңерди, идеяңарды, проектиңерди ишке ашырыш үчүн кандайдыр бир инвестор же болбосо спонсор издеш үчүн презентация защита кылганыңар питчинг деп аталат. Мисалы үчүн Амина кандайдыр бир сонун таттууларды жасай турган цех ачкысы келди дейли, мындай кондитерский. Ал эми Азамат болсо фитнес клуб ачкысы келди дейли, мисалы. Эми силер ошол идея бар, же болбосо жаңы бир необычный, эле жок бир башкача неме ойлоп таптыңар, бизнес идеячы. Эми ошол ачканды силер жаңыдан бириң Япониядан, бириң же болбосо Германия же Америкадан окуп бүтүп келдиңер дейли, студент болуп, билимиңер аябагандай жогору. Эми аны кандай кыласыңар? Инвестор керек силерге, же спонсор керек, же болбосо банктан кредит алыш керек, алар силерге инвесторлар же болбосо банктан кредит ала турган болсоңор, сразу эле силерге акча деп эле буюруп карматып койбойт. Аларды ишендириш керек. Ошол проектиңер, идеяңар мыкты экендигин далилдеш керек. Вот ушул нерсе питчинг деп аталат. Кандай кылып? Мисалы үчүн, жаңы бизнес баштагандар, туруктуу клиенти жоктор, же болбосо кандайдыр бир товары жоктор, инвестор үчүн инвестор издешет экен да, презентация кылып беришет экен. Питчингке эмне керек? Идея керек, проект керек, план керек, өзүн тааныштырыш керек, мен ушул идеянын авторумун деп, жана командасын тааныштырыш керек. Команданын ишин ким кылат, кандай уюштурат, бул бизнесиңдин, проектиңдин баалуулугу эмнеде деген сыяктуу суроолоруңарды, сунуштарыңарды, идеяңарды презентацияда защита кылып бересиңер кимдерге? Инвесторлорго, банкирлерге, же болбосо спонсорлорго, же кызма жетекчилерге, клиенттерге, бизнес партнерлорго жасап бересиңер да. Же болбосо ошондой эле жаңы кино, мультиктердин сценарийин жаздыңар. Ошол жаңы мультик кинолордун сценарийин, трейлерин кандайдыр бир спонсорлор тараптан каржылаш үчүн режиссерлорго, сценаристтерге же болбосо инвесторлорго презентация кылып бересиңер. Питчинг деген эмне экенин билдикпи? Билген болсок, плюс жаза кетебиз. Амина, Азамат. Амина түшүндүм дейт. Азамат. Азамат барсыңбы сабакта? Дальше андан ары кеттик. Эми инвестор, спонсорлор эмне кылат? Инвестор, спонсорлор силерге эмне деп эле сразу презентация кылып берсең акчаны карматып койбойт, Сен ал инвесторлорго, инвестор деген билесиңер, инвестор деген эмне? Түшүнөбүзбү? Аны түшүндүрбөй эле сүйлөп атпаймынбы? Банкир ким, спонсор ким, инвестор ким, түшүнөбүзбү? Түшүнгөн болсок, чатка плюс жаза кеткилечи. Инвестор, банкир, спонсор ким булар? Билбесек минус жазабыз.
Bilbesek minus жазабыз. Bilsek плюс жазабыз. Банкер деген бұл банк қызматшылары. Банк қызматшылары. Ошол сенин проект идеяңды көрүп, сага акча кредит төлөп берүүчү адамдарды банкир деп коет. Инвестор деген ким? Инвестор деген өтө байлар, миллионерлер, акчасы ашып ташып каяка иштетишин билбей, кимдир бирөөлөрдүн бизнес проектлерин, бизнес идеяларына спонсор болуп беришет. Тактап айтканда, инвестор, мисалы үчүн сенин жаңы бир идея ойлоп таптың, ошол идеяңа сага акча берип турат, сен аны ишке ашырганга сенде акча жок да, акча берип турат. Кейін сен ошол түшкөн пайдаңдан ошол инвесторго төлөп турасың. Бул жерде экөөңөргө тең пайда. Инвесторго дагы, сага дагы. Анткени акчаң болбосо сен ошол бизнесиңди ишке ашыра албайсың, пайда дагы таппайсың. А инвесторго эмне? Инвестордун акчасы бар, башы жок дейли. Инвестордун акчасы бар, идеясы жок дейли. Ал үйдө отуруп эле акчасын сага салып коет, үйдө отуруп эле сен түшкөн доходуңдан пайданы, прибыльди алып иштетип жашай берет. Мына ушундай адамдарды инвестор дейт. Спонсор дегенди билесиңер. Спонсор деген бул дагы акчасы көп, сага бесплатно акча жардам берет. Бесплатный, жөн эле, просто акча бере турган адамдарды спонсор дейт. Кейін акча кайтарып бер дебейт. А инвестор деген сага акча берип турат бизнесиң үчүн, кейін түшкөн пайдаңдан өзүңөр договорлошуп аласыңар, мынча процентти сага, мынча процентти мага деп бере турган адамдар. Короче, инвестор кайтарып алат, инвестор деген почти карызга берип турат, спонсор бекер эле берип коет, кайтарымы жок. Эми ошол инвестор спонсорлор жиндей эмес мындан келди. Алар эмне кылат? Сенин идея, товарыңдын, бизнесиңдин баалуулугун түшүнүш керек. Бул аябагандай керек турбайбы? Бул аябагандай баалуу деп турбайбы деп. Мисалы үчүн, телефон жок дейли. Простушка телефон колдонуп жүрөт адамдар. Простушка телефон колдонуп жүргөндө моундай сенсорный телефондун идеясын ойлоп таптың. Бирок ушундай сенсорный телефонду жасап чыгыш үчүн сага чоң суммада каражат акча керек. Бирок сенде акча жок. Сага спонсорлор акча берип турушат, либо инвесторлор берип турушат. Андан кийин сен ошол презентация кылып берип, презентация деген билесиңер, мындай ошол спонсорлорго барып айтып берип, аларды ишендиришиң керек. Ынандырышың керек. Жакшы идея экен, жакшы бизнес экен. Акчамды салсам күйбөйт экен. Пайда көрөт экен деп. Мисалы үчүн, инвесторлор туш келген адамдарга инвестор боло бербейт. Сен эми көзгө сразу инвестор болуп кете бербейт. Ал деген көзү жеткен, мыкты проектке, мыкты идеяга акча салат дагы көп пайда тапкысы келет. Инвестордун бир жагы, инвестор тобокелчиликке барат. Макул болот. Вдруг ошол ишкана банкрот болуп калса, инвестор дагы банкрот болот. Вдруг ошол ишкана аябаганда прибыль көбөйүп, байып, чересчур байып кетсе, инвесторго дагы ошончо көп доход түшөт. Же болбосо ошол бизнес идея слабый иштесе, инвесторго дагы аз эле төлөмдө акча төлөнөт. Билдиңерби? Инвестор ошол ишкананын же болбосо ошол бизнес идеянын иштеп кетишине жараша эле доход алат. Демек ошол инвесторлор карап туруп, тандап туруп, четкий идеяга гана акча төлөйт. Спонсорлорчу. Спонсорлор деле мисалы үчүн Кола спонсор болот, Шоро компаниясы спонсор болот, Кока-Кола спонсор болуп берет, дагы кандай ошондой Кут курулуш компаниясы спонсор болуп берет. Булар дагы көргөнгө спонсор болбойт. Булар дагы самый мощный, мисалы үчүн, эң кыйын спортсменге спонсор болуп берет, эң кыйын ырчыларга спонсор болуп берет, эң кыйын олимпиадчик балдарга спонсор болуп берет. Неге? Ал адам ошол муну көрдүңөрбү, дүйнөлүк Кыргызстанда чемпион болду, кыргызстандык бала. Дүйнөнү багындырды. Бунун спонсору Кут курулуш компаниясы десе, Куттун авторитети көтөрүлөт. Авторитет үчүн спонсор болуп беришет. Жөн эле бир көңгөн эле пешкага спонсор болсо, ал бекер эле акчасы асманга учат. Ушундай да. Же болбосо аябай мыкты, четкий кино үчүн акча төлөп берет спонсор болуп. Ал кино Кыргызстан боюнча мыкты тренд, баягындай
кино болуп дүйнөлүк кино немелерге соревнованияларга катышып сыйлыктарды ала турган болсо спонсор экем баягы компания деп атагы чыгат. Көрдүк, түшүндүк демек биз ошол презентация кылып атканыбызда өзүбүздүн идеябызды четко экендиги, мощный экендигин, келечеги будущий бар экендигин, прибыль түшө тургандыгын, коркпо, ишен, мага акча берип тур, мен четкий мощный командам бар, сонун составым бар, бул бизнес идея совсем четкий болуп кетет деп аларга далилдей алышың керек. Эми аны кантип далилдейсиң? Мына ошо четкий кел ишен деп базарлыктарга ошоп жалдырабайт. Питчингде конкреттүү так сөздөр менен, презентация менен аларды далилдейт, ишендирет. Так, Аэлита Акылбек, кош келдиңер. Салам, настроениеңер кандай? Сабактын башында келишиңер керек. Баш жагын укпай калдыңар, эми запистен көрүп аласыңар. Эми ошол презентация кылып аткан учуруңарда сен өзүңдүн продуктуңду же бизнес проектиңди, бизнес идеяңды клиенттердин же болбосо ошол спонсор, инвесторлордун прям көз алдына тарттыртып сонун экендигине ишендиришиң керек. Питчинг каякта болушу мүмкүн дешиңер мүмкүн. Мисалы үчүн силер ошол Америкадан, Япониядан, Европадан окуп келдиңер, билимиңер мощный, прям сонун идеяны алып келдиңер. Ушундай четкий идея алып келдим, Кыргызстанга келип сразу бизнес баштап жиберем, деп кайнап турасың. Эми спонсор, инвесторлорду каяктан табам деген суроо жаралышы мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарында жылына бир жолу же эки жолу же болбосо 3-4 жолу кандайдыр бир белгилүү даталарда, мен билбейм аны. Англис тили билгендер ноутбуктардан атайын Google'дан издесе болот. Ошол Америка Кошмо Штаттарында неме болот. Миллионерлердин атайын ошондой питчинг боло турган собраниясы болот. Ал собранияга эмне? Ошол проектти защита кылыш үчүн адамдар барат. Мисалы үчүн жаңы бизнес ээлери, жаңы бизнес идеялары барат, жаш адамдар. Ал жакка миллионер, спонсорлор, инвесторлор барат. Анан кечке ошол жерде бизнес презентация жүрөт. Эгерде проекттердин иши аз болгон болсо, инвесторлордун убактысы көп болгон болсо, 7 мүнөт, 10 мүнөттөн презентация кылат экенсиң. Представьте, 7 мүнөт, 10 мүнөт. Ал эми инвесторлордун убактысы аз, катышуучулар көп болгон болсо 3-5 мүнөттө. Аябагандай конкуренттериңер көп болгон болсо 1 мүнөттө. Ошонун ичинде силер конкуренттердин ичинен атаандашып, сен өзүңдүн проекттиң мыкты экендигин далилдеп, инвестор таап кетишиң керек. Мына ушул сонун нерсечи. Питчингде эмнени айтыш керек? Питчингде проектиңдин атын, проблемасын, чечимин, рыноктогу туруштуулугун, базар экономикасындагы туруштуулугун, максаттуулугун, конкреттүү түрдө кардырлары, клиенттер бардыгын, ошол бизнесиңдин конкреттүү түрдө моделин, андан кийин конкуренттерге анализ кылып, сенин продукцияң конкуренттердин арасында кандайдыр бир необычный, четкий экендигин аналитикасын көрсөтөсүң, жетишкен ийгиликтериңерди көрсөтөсүңөр, бул эмнеге керек экендигин көрсөтөсүңөр, жана инвесторлордон именно сага эмне керек. Например, только акча болбошу мүмкүн. Мисалы үчүн, кандай десем экен, элементарный, кандай десем, ручка чыгара турган завод ачсаңар, пластмасса керек дешиңер мүмкүн. Жосом ичиндеги сыясы керек дешиңер мүмкүн. Же ичиндеги темир керек дешиңер мүмкүн. Какой темир? Өзүңдө жок нерсени сурайсың да, же товар, же акча сурайсың. Анан жыйынтык жөнүндө анан өзүңөрдүн адрес, байланыш номерлериңерди сурайсыңар. Так. Мисалы кандай болот? Конечно, мен чыныгы питчинг кандай боло тургандыгын, анын оригинал видеосун тапкан жокмун, анткени мен англисче билбейм жана Google'дан карап таба албайм. Типа мына ушул видео сыяктуу болот. Типа почти ушуга окшош болот, азыр көрсөтөмүн. Кыска, конкретно, четко болот. Өзүн тааныштыруу үчүн 30 секунд жетиштүү. 30 секунд ичинде сиз эмнелерди айтып үлгүрүшүңүз керек. Эң алгач саламдашуу, аудитория менен саламдашасыз. Экинчисинде өзүңүздүн азыркы алегиңизди айтыңыз. Үчүнчү,
тажрыйба. Төртүнчү, жыйынтыктар, натыйжалар. Мүмкүн болушунча сан менен айтууга аракет кылыңыз. Бешинчиси, сиз менен байланышуу жолдорун айтып бериңиз. Мисалы үчүн, менин атым Гүлзат Омурзакова, ТВда 10 жылдык тажрыйбам бар. Азыркы учурда сөз чебери аттуу курстун негиздөөчүсүмүн. Мени менен кошо 500 адам сөз чеберчилигине окуду. Эгерде сиз дагы сөздүн чебери болууну кааласаңыз, анда менин баракчама катталыңыз жана пайдалуу видеолорду Көрдүңөрбү? Кыска өзү жөнүндө, өзүнүн курсу жөнүндө, өзүнүн окуучу выпускниктери жөнүндө жана курсунун баалуулугу жөнүндө так айтып берди. Типа питчинг да ушул сыяктуу да. Эми муну стара сүрөт, стара мод дейбиз, эски сүрөт. Азыр, конечно, электронно чувствительный доскалар багындай да болот. Ушул сыяктуу мына инвесторлорго өзүңдүн бизнес проектиңди презентация кылып бересиң. Бул эски баягы компьютер, ноутбуктар, техника анчейин өнүгүүгө элек мезгилдеги сүрөт окшойт. Интернеттен нормальный сүрөт тапкан жокмун, кыскасы ушундай. Так, ошол бизнесте өзүңдүн проектиңдин баалуулугун кантип түшүндүрөсүң? Ал үчүн проектиңдин кыска баалуулук сөзүн УТП деп коет достор. УТП. Белгилүү компаниялардын УТП сөздөрү бар. Например, Slack деген компанияны ким уккан билбеймиз. Slack болуп окулабы, Slack болуп окулабы англисче. Биздин компания бул компаниянын УТП сөзү биздин компания эң жөнөкөй чат менен сүйлөшүүгө жардам берет деген экен. Кыскасы Slack деген бир WhatsApp сыяктуу, Telegram сыяктуу сүйлөшө турган чат экен да. Экинчи, Facebook'тун билесиңер, Facebook'тун УТПсы кандай экен? Биз адамдарга сет аркылуу достошуп, тажрыйба арттырып, баарлашуусуна жардам беребиз деген УТП сөзү бар экен. Конкреттүү мындай өзүнүн компаниясынын баалуулугун, адамдарга пайдасын, кандай керек экендигин кыска сөз менен түшүндүрөт да. Amazon деген бул биз адамдарга онлайн аркылуу кийимдерди сатуу жана алуусуна жардам беребиз. Көрдүңөрбү? Бул онлайн чоң магазин, онлайн магазиндин немеси экен, баягы УТПсы. Биз адамдарга онлайн аркылуу кийимдерди сатканга жана алганга жардам беребиз. Uber деген такси компания бар экен Кыргызстанда, мисалы үчүн Яндекс, Жорго деген такси компаниялар бар, Бишкекте болсоңор билесиңер. Бул деген эң жөнөкөй такси приложение менен элдерди А чекиттен Б чекитке жеткирүү дейт. Например, Яндекстин приложениясы бир аз кыйыныраак. Мен Яндекстин приложениясын скачать этип регистрация болом дегенде кыйналдым дагы. Регистрация боло албай койгонумда ачык эле айткандачы. Көрсө бул Uber деген такси компаниянын приложениясы өтө оңой экен жана адамдарды кайсы бир жакка жеткирет экен. Ушундай УТП сөздөр менен неме кылышат. Питчингде өздөрүнүн бизнес идеяларын, баалуулуктарын макташат. Конечно, бул сүрөт деле эски сүрөт, мындай эски такталарга коюп туруп, бул дагы эски стара. Эми карагыла. Силер дагы мага личкама кааласаңар, өзүңөрдүн келечектеги каалаган же кыялыңардагы идеяңарды, же бизнес проектиңерди бир жарым минутталык кылып, жанагындай кыска кылып видео сүйлөгөн презентацияңарды мага жибергиле. Кааласаңар, мен силерди эмне кылам? Ошол сүйлөө манераңарды, презентацияңардын баалуулугун, кандай айткан чеберчилигиңерди текшерип берем, баалап берем, анан каталарын оңдоп берем, ошентип өзүңөрдү өстүрсөңөр болот, өнүктүрсөңөр болот. Ал үчүн презентация, слайд-шоу жасашыңар керек. Слайд-шоу 10 барактан ашпаш керек. Картинка, графиктерди колдонушуңар керек. Эмоция менен сүйлөшүңөр керек. Жөн эле мындай деп, биздин команда мындай деп эмоция менен сүйлөшүңөр керек. Сүйлөшүү үчүн, конечно, үйдөн күзгүн алдында сүйлөп машыгышыбыз керек. Убактысы кыска, 1 же 1 жарым мүнөттөн ашпаш керек. Мааниси так, четко, конкреттүү болушу керек. Кыскасы, эл астында чыгып сүйлөө, рингке чыгып мушташкан менен эле барабар да. Ошол питчинг дагы бул эл астында презентация кылып сүйлөп берүү деген да. Мындайча айтканда, буга дагы аябагандай жөндөн практика убакыт талап кылынат. Так, питчинг презентация эмне экендигин
Бул кандай нерсе экендиги жөнүндө түшүнүккелдүү. Түшүнүккелге болсо чатка плюс жаза кеткиле. Питчинг, презентация, эл астында сүйлөө деген эмне экен? Чатка жаза кетебиз. Амина түшүндүм. Акылбек түшүндүм. Жакшы, сонун. Айыл да түшүндүм, рахмат. Айчолпон, кандайсың, жакшысыңбы? Эми бүгүнкү сабагыбыздын экинчи бөлүгү мен силерге питчинг жөнүндө кыскача маалымат берип бүттүм. Жарым сааттык эле сабак ушул. Экинчи сабагыбыз оратордук чеберчилик боюнча сабак өтүп берем. Мындайча айтканда, мен өзүм ораторлук өнөрү, эл астында сүйлөө боюнча 1,5 айлык курстан өткөнмүн, курстан окуганмын. Ошол курстан чолпон, сонун, рахмат. Сонунмун. Ошол курстан алган эң четкий, эң мощный, эң прям иштей турган конкреттүү техникаларын силерге берем. Эл астында сүйлөөнүн техникаларын берем. Так. Кандай кылат, мисалы? Тактана сүйлөө үчүн мына ушул кылыч айкалыштарын айтыңыздар. Пена, поли, урета. Болгондо дагы айтып аткан мезгилде оозуңуздарды чоң-чоң кылып жайытып айтасыздар. Жана ошондой эле ыргак менен. Пена, поли, урета. Пена, поли, урета. Пена, поли, пена, поли, пена, поли, урета. Көрдүңөрбү? Эми силер ойлошуңар мүмкүн да? Ушинтип пела, поли, уритан, пена, поли, уритан деп койсом эле мен тактана сүйлөп каламбы депчи. Көрсө, бул оратордук өнөрдүн мен тарыхын кыскача маалымат бере кетейин. Байыркы Грецияда Эратосфен деген бир өтө байдын баласы жашаптыр. Бирок анын кичинекей мезгилинде ата энеси өлүп калат экен, дагы жетим калат, томолок жетим калат дагы. Анын ата энесинин байлыктарын, жерлерин башка байлар тартып алат экен да. Конечно, илгери сот, документация, бирдемкелер жок болгон да. Анан бул бала тоголок жетим калган ас келгенсип тили кекеч экен. Кекеч дегенди түшүнөсүңөрбү? Баягы сүйлөй албаган, тили чулдур экен. Деп сүйлөй албаган тили кекеч. Анан бир желкеси кыйшык, моундай желкеси кыйшык, тили кекеч адам экен, бала болгон экен да. Анан ал чоңойгондо ошол өзүнүн баягы кемчиликтерин иштегиси келип, өзүн оңдогусу келип, деңиздин жээгине барып, таштарды, кумдарды оозуна салып, чайнап, сүйлөп машыккан экен. Депчи. Андан кийин ошол бир жагы желкеси мындай кыйшак болгондугу үчүн таштарды, чоң оор таштарды байлап, мындай типа сумка сыяктуу кылыпчы. Анан мына көтөрүлүп турган желке жагына асат экен да, асып, ошентип басып машыккан экен. Акырындык менен убакыт өтүшү менен ошол желке түзөлөт экен. Көрдүңөрбү? Ушинтип оор, бул жагына оор вес коюп машыкканда бул жак түзөлүп, оозуна таштарды салып мындай кылып машыкканда кадимкидей анын сүйлөөсү жакшынакай болуп кеткен экен. Бул ушуну менен эле токтолуп калбастан, анан ошол байыркы Грецияда билесиңер, эң алгачкы театр, эң алгачкы аксакалдар чогулушу Грецияда болгон да. Ошол чоң, ошол баягы атайын бир Грециянын баягы театр ойнолуучу стадион площадкасы бар го, ошол площадкасына келип, аксакалдар сотунда, аксакалдар сот деле эмес, чогулушунда келип, элдин ортосуна чыгып, эң алгачкылардан болуп, мен ата энемден калган байлыктарды, ата энемден калган жерлерди паланча түкүнчө деген байлар тартып алышты. Урматтуу сот, ошол байлардан менин ата энемден калган мүлктү мага кайтарып бериңиздер деп, прям четкий кылып, ишениктүү кылып, конкреттүү кылып сүйлөп берген экен. Анан тиги соттор анын ушунчалык сонун сүйлөгөнүнө ынанышып, ата энесинин байлыгын кайра өзүнө алып берген экен. Көрдүңөрбү? Демек ошол кекештигин жоюп, ол жанагында ол кекеч болуп желкелери кыйшайып деп сүйлөгөндө аны эч ким укмак эмес да. Ал прям ушундай сонун кылып сүйлөп берди. Кийин ал эмне кылыптыр? Ошентип ал оратордук өнөр деген илимди, науканы эң алгачкылардан болуп, байыркы Грецияда ошол негиздеген. Ошол жанагы полиоритан деген сыяктуу ошондой техникаларды колдонуш керек экендигин ошол алгачкыдан. Андан кийин дагы толтура бар ораторство өнөрдө. Тилдериңден кыл дегендер бар, азыр сабакта көрсөтөм. Ошол сыяктуу техникаларды жасаш керек экендигин ал өзү
китебине жазып кеткен. Плюс ал адвокат деген кесипти, адвокат деген түшүнөсүңөр да, баягы күнөөлүү адамды актайт да сотто, адвокат деген кесипти тарыхта алгачкылардан болуп ошол негиздеген экен. Кейинкисинде ошо башка кейинги аксакалдар сотунда дайыма өзү сыяктуу жабырланган, укугун коргой албаган, байкуш болуп калган адамдарды ошол аксакалдар сотунда сүйлөп, ушул укуктарын коргоп берген экен. Ошентип ал өмүр бою адвокат болуп иштептир, жана эл астында сүйлөп адвокат илимин, кесибин жана оратордук илимин негиздеген инсан болгон экен. Мына ушундай достор. Так, оратордук өнөрдүн келип чыгуу тарыхы боюнча мурда билет белеңер же азыр уктуңарбы, түшүнгөн азыр билген болсоңор плюс жаза кеткиле. Унчукпадыңар? По-моему, билет окшойсуңар, Хорошо. Сонун андай кеттик, Экинчи техникабыз. Так жана даана сүйлөө үчүн мына ушул тыбыш айкалыштарын айтыңыздар. Чифти. Кайталагыла силер дагы. Микрофонуңа дөчүп кайталап тургула. О, А, Чифти. тамгаларына алмаштырыңыздар. Чифти. Мына ушул көнүгүүнү 5 мүнөт аралыгында кайталаңыздар. Даниэль, сен сабакта барсыңбы? Даниэль, салам, кандайсың? Сабактын баш жагын көрүп койгон, Азыркы мен силерге техника берем, сөз түрдө ошол камераңардын артында болсоңор да кайталагыла, Андан кийинки техникасы. Ушул 3 сөздү менин артыман кайталаңыз. Жана өзүңүздү текшериңиз. Пароль, король, орел. Пароль, король, орел. Пароль, король, орел. Эгерде кайталай алган болсоңуз же кайталай албасаңыз, анда комментарийге жазып коюңуз. Пароль, Сиз кандай айттыңыз? Бирок катталганды унутпаңыз. Пароль, король, орел. Бүгүнкү биздин рилсыбызда сиздер менен атайын артикуляция көнүгүүсүн жасайбыз. Эгерде биз артикуляция көнүгүүсүн дайыма жасап жүрсөк, анда биздин дикциябыз жакшы деңгээлге чыгат. Азыр мен силерге бир көнүгүүнү жасап берем. Бул өзүңүздүн атыңызды оозуңуз менен жазуу деп аталат. Мисалга, мындай аткарылат. Ушул көнүгүүнү күн сайын аткарып туруңуздар. Кем дегенде 2-3 мүнөт аткарып койсоңуз, бул дагы сизге жетиштүү болот. Так. Эми мен менен кошулуп техникаларды жасайбыз. Бул мен жана айтып өттүм го. 5000 сомдук 1 айлык курсун окуганмын. 600 сомдук 10 күн курсун окуганмын. Ошентип 1,5 айлык курстан алган оратордук сүйлөө чеберчилик өнөрдүн техникасын бүгүн сабакта беремин. Анда мен менен кошулуп жасагыла. Жасайбызбы? Жасайбыз, даярбыз. Ооба керек десеңер чатка плюс жаза кеткиле. Бул аябагандай кымбат. Өзүнчө, мисалы үчүн башка оратордук өнөр курстарга катышсаңар деле, жок дегенде 3000 акча төлөп, азыр мен сабакта бере турган техниканы алмаксыңар. Ушула деле үйрөнмөксүңөр. Бирок мен ошол оратордук өнөрдүн эң керектүүлөрүн ушул бир эле сабагымда берип коем. Силер ушул мен бүгүн сабакта берген нерселерди өз алдыңарча азы 3 ай, узагы 6 ай машыксаңар, күн сайын жок дегенде 10 мүнөт, 15 мүнөт өзүңөргө убакыт бөлүп жасасаңар, гарантия силер так даана чөткү сүйлөп баштайсыңар. Өзгөчө тилдери мындай чырыл болгондор, тили мындай жакшы канча келбегендерге аябагандай жардам берет. Так, биринчи техникасы кеттик. Тилди акырын чайнайбыз. Бүт тилди чайнап чыгабыз. Тилибизди чайнап чыгабыз. Экинчи техника оозго курут салып жактарды машыктырабыз. Как будто оозубузда курут бардай. Настоящий курут эмес, курут бардай. Мына. Тилибизди курут кылабыз. Үчүнчүсү. Тишибизди тазалаган сыяктуу оң жакка 10 жолу, сол жакка 10 жолу тилди айлантабыз. Мына.
Кайран назад. Андан кийингиси. Лошадка деп коет, таңдайыбызды кагабыз. Деп коет. Кийингиси эриндерди тиштейбиз. Андан кийин кундуз болобуз. Оозубузду куник кылып мындай. Балык болобуз. Балык деп аталат, балык. Андан кийин бетибизге как будто чымын коно алган, колубуз занятый элестетип жасайбыз. Кылабыз, Андан кийин мына пальчиңерди салып сүйлөйбүз. Р, р, ш. Атыбызды айтабыз. Чыннары, чыннары, чыннары. Вот ушундай кылабыз. Андан кийингиси сөз байлык. Мисалы үчүн силер мектепке доскага чыкканда көбүнчө сөз таппай каласыңар. Аз сүйлөп каласыңар да. Китепти көп окуйсуңар. Эмне үчүн китепти окусаңар түшүнөсүңөр да. Китепте баягы кыргыз бермейт, кыргыз жери аябаганда кооз кенен жайлоолору жайлоолору жайкалып, өзгөчө көк берип турган ысык көл жерибиздин бермети, асманды карасаң түрмөктөлгөн булут деген сыяктуу китептер эмеш, ушундай көркөм сөздөр бар да. Эми дальшечи. Эмне үчүн ошону биз кадимки сөздө сүйлөй албайбыз? Эмне үчүн доскага чыкканда айтып бере албайбыз, Эмне үчүн ошол китепти окуганда билебиз, бирок жашообузда, речибизде, мына сүйлөшкөн адатыбызда колдоно албайбыз. Эми ошол мээбизде ошол сөздөр бар, бирок кадимки сүйлөшкөн тилибизде жок. Ошол мээбиздеги сөздөрдү кыймылга келтирип, жандуу сөзүбүзгө айлантырыш үчүн но сыган деген техниканы колдонобуз. Ошону күн сайын 1 мүнөттөн 17 мүнөткө чейин жасасаңар, силердин мээңер ишенип калат экен. Мээ аябаганда ишенчек деп өткөм, эсиңерде болсо, бир эң алгачкы 2-чи сабакта. Ошондо мынтип айтылат. Мээ ишенип калат экен, мен чындаганда аябай көп сүйлөйт экенмин деп ишенип калат да. Кандай жасайбыз? Кетти. Көрдүңөрбү? Ошону үй шыпырып атып деле, үй пылесостоп, же болбосо идиш жууп атып деле, эч ким жокто бастырып дей берсеңер, мен аябагандай кыйын сүйлөйт атпаймынбы деп ойлоп калат дагы. Мээңердеги запасыңардагы сөздөр сүйлөнүп баштайт экен. Так, техникаларды жасап атасыңарбы, түшүнүктүү болуп атабы? Чатка плюс жаза кеткиле. Акылбек жасап атам, Даниэль жасап атам, Аэлита жасап атам. Сонун рахмат. Эми Айчолпон жасап атам дейт. Сонунда. Даша кеттик эми. Кийинки техникабыз. Биз көбүнчө үнүбүз чыйылдап, пикиртек менен сүйлөйбүз дагы, адамдарга биздин үнүбүз жагымсыз угулат, мисалы үчүн. Кандайсың? Кеттик, барабыз деп. Өзгөчө бул кыздарда. Эркек балдарда үн өпкөдөн чыгат. Негизи үн өпкөдөн чыгыш керек. Мукам, кооз, ырчылардын, актерлордун үнү өпкөдөн чыгат. Өзгөчө эркектердин үнү да өпкөдөн чыгат, бирок эркектердин үнү өпкөдөн чыкканы менен интонация, тон коюлбайт да. Башкача айтканда, дос, барасыңбы, кеттик деп сүйлөй берет. Эми ошолорго эркектер үнүнө пауза, тон, тембр деген нерселерди койсо, эркектердин үнү жакшынакай болуп калат. Кыздардын үнү көбүнчө кекиртектен чыйылдап чыгат, кулакка дагы жагымсыз, нервке дагы жагымсыз болот. Эми ошол кыздар үнүбүздү өпкөдөн чыгарып машыктырыш үчүн но техникаларды жасашыбыз керек. Бом. Бул техниканын аты пароход. Дон. Бом. Дон.
Gördüңөр, ушундай эле кыла бересиңер. Буну дагы күнүнө бир 2 мүнөт, 3 мүнөт менен жасай беребиз. Биз үнүбүз өпкөдөн чыкканда үнүбүз бийик, чарчабай, жагымдуу, мукам угулат. Кийинкиси самолет. Көрдүңөр, ушу сыяктуу жасайбыз. Кийинкиси жаактарды укалайбыз. Кандай эле? Көптөн бери жасабай жүрүп унутуп калыптырмын. Жаактарды укалоо. Мындай беле, нет. Кандай эле жаакты укалоо? Жаакты укалоо деген көнүгүүнү унутуп калыпмын. Кийинкиси анда. Унутуп калыптын ушу көнүгүүнү. Эми ээктин астын кармап, неме кылабыз, мындай. Ээк менен машыгабыз. Мындайча айтканда, биз көбүнчө бирөөлөргө тарынабыз, жинибиз келет, бирок ачык айта албайбыз. Көбүнчө ата-энебизге дагы жинибиз келет, ачык айта албайбыз. Могу жерибизге тарыныштар, капачылыктар топтолуп калат. Ошого дагы жардам берет. Анан үнүбүз өпкөдөн чыкканга жардам берет. Андан кийинкиси биз көбүнчө мына астыңкы жаакты анча колдонбогонубуз үчүн тиштенип сүйлөйт экенбиз, мисалы үчүн. Досуң кеттик, эктекке барасыңбы? Досуң кеттик. Көрдүңөрбү, астыңкы жаак кыймылдабаса, ушул биз начар сүйлөп калат экенбиз. Астыңкы жаак активдүү кыймылдаса, жакшынакай тунук, кооз сүйлөйбүз. Кеттик, эми астыңкы жаакты кыймылга келтиребиз. Мындай. Эми тарыныч капачылыктарды кетирип, анан астыңкы жаак менен иштөө үчүн мону техниканы колдонобуз. Мына жаакты кармап туруп, тартып кыймылга келтиребиз дагы, анан үн коштойбуз. Ошондо негатив топтолгон капачылыктарыбыз чыкканга жардам берет. Көрөсүңөрбү? Тартып атам, бери кыймылдатып, вибрация кылып атам и үн чыгарып атам. Бул психологический дагы и ораторский дагы 2 в 1 дегендей сонун техника. Буларды мен ойлоп чыгарган жокмун. Окумуштуулар тарабынан далилденген, ученыйлар тарабынан далилденген, илимий тараптан тастыкталган. Силер логопедке барсаңар деле, логопедтер дагы ушул эле техникаларды жасайт. Жаса деп кеңеш берет да. Кийинкиси экскаватор болобуз. Оозубузду типа экскаватор сыяктуу кылабыз. Алабыз, төгөбүз. Көрдүңөр, Андан кийингиси. Астыңкы жаакты астына үстүнө тартканды жасадыгы, кайра ушундай. Техниканы жасап атабызбы? Техниканы жасап атабызбы? Айлита, ооба дейт, жасап аткан болсоңор плюс жаза кеткиле. Жаакты. Кандай эле? Унутуп калганымды кара, жаакты укалоо кандай эле? Айлита жасап атам дейт. Так, Амина жасап атам, Макулбек жасап атам. Рахмат. Эми жана айтып өттүм, өпкөнү биз өпкөдөн сүйлөп үйрөнсөк, үнүбүз бийик, укулуктуу, жагымдуу болот. Өпкөдөн сүйлөп үйрөнүш